An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp bunday deydi. Peygamberimiz aytadi: "Law ta'lamuna ma a'lamu." Eğer de sizler bilgeningizde deydi, men bilgen nerseni sizler bilgeningizde deydi. La dhahiktum qalilan. Öte az kulüp qalatılыңар deydi. Öte az kulüp, öte az jırgap qalatılыңар deydi. Men bilgen nerseni deydi. Bul dünya boyunca, ahiret boyunca, uşlar boyunca yaşao, bul dünyanın yaşaosu, ahiretin yaşaosu boyunca men bilgen nerseni sizler bilgeningizde deydi Peygamberimiz. Siz men bizge qarab aytып жатат. Anda sizler az kulüp qalatılыңар deydi. Wala bakaytum kasiran, ko'proq yig'laytilinglar deydi. Eğer de kimimiz az kulüp, ko'proq yig'lab, ko'proq o'ylanib жүрген болсақ, анда bilingіз, inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e жақын адам ekanmiz. Жоқ анан, көзімізден жаш шықпай, ойланбай, қайғы қапаға батпайлы, жырғап эле, бұл мамлекеттен екінші мамлекетке учуп, ал жаққа, бұл жаққа көлгө барып жырғап, 10 күндө бір айлап жырғап, кафеден кафеге учуп, күйүп, күлүп жүрген болсақ, анда билиңиз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өтө алыстабыз. Пайгамбарым ушундай, сен динде жүрген болсоң, таквалыгың ушунчалык күчтүү болгон болсо, эмне кылат элең дейт? Анда азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлап калат элең дейт. Бай болгон бир туугандарыбыз, ден соолугу таза болгон бир туугандарыбыз, мансапка ээ болгон бир туугандарыбыз, ошол байлыгына мас болуп, мансабына мас болуп, жанагы ден соолугуна мас болуп, жана башка нерсесине мас болуп жыргап калбайт эле. Эмне үчүн? Себеби бул азыр бар, эртең жок боло турган нерсе дейт. Бул мансабым, бул креслом азыр бар, эртең жок. Бул кресло мага эртең күнү кабыр каргамда бир тыйын пайдасы жок деп билишет алар. Бул байлык бүгүн колумда бар, эртең күнү кабырга баргамда жылаңач кылып, чөнтөгү жок кепинге оруп коет деп. Ушундай түшүнсө дейт. Анда жанагы колунда бар болгон байлардагын, мансаптын башына отурган чоңдордагын, ден соолугу чын болуп, спорт менен машыккан, билегинде күчү бар бир туугандарыбыздагын ушунчалык кичпейил болуп, башын жерге салып жүрөт эле. Мунун каршысында колунда жок болгон кедей бир туугандарыбыз, ден соолугунан айрылып ушунча ооруп жүргөн бир туугандарыбыз, эч бир мансапка жете албай, койчу болуп, бир кызматчы болуп иштеп жүргөн бир туугандарыбыз, алар кайгырбайт эле. Эмне үчүн? Себеби эртең күнү кабырга барганымда суроо мага жеңил болот дейт. Эмнеден сурайт андан? Сурай турган эмне нерсеси бар? Байлык десеңиз байлык жок. Мансабыңдан кандай пайдаландың десе мансабы жок. Ден соолук бердим, ал ден соолукту кайка жумшадың десе ден соолук деле жок. Ал кедей инсандар эртең күнү бейишке дагы бат кирип кетет экен. Бай, мансаптуу адамдарга караганда. Ошондуктан байлыгы бар бир туугандарыбыз, ден соолугу бар бир туугандарыбыз, жана ар кандай мансапта отурган бир туугандарыбыз өтө көбүрөөк ойлонуш керек. Көбүрөөк башка бир туугандарыбызга жардам бериш керек.